Кыргызстандын базарларында картошкага болгон баа жаңы жылдан кийин баштап көтөрүлүп баштаган. Алгач 1-2 сомдон күн сайын көтөрүлүп отуруп, ушул тапта сортуна жараша 25-35 сомдон сатылып жаткан картошкалардын баасы мына 65-55 ушундай болуп көтөрүлүп калды. Сатуучулардын айтымына караганда, былтыр дал ушул мезгилге караганда быйыл картошканын баасы 2 эсеге жогорулаган. 60 сом чындыгында бир оор баа да. Эттин басына жетиптир деген укканмын. Жазга чейин 100гө чыгабын Алла билет аны. 50 сом чыдасак боло турган. Кыргызстанда бир мешок картошканын баасы 2,5 миңден 3 миң сомго чейин чыкты. Салыштырмалуу бул бир мешок ундан кымбат болуп, картошканын килосу 70 сомго чейин көтөрүлгөн. Бул маселе парламентте дагы каралып, эл өкүлдөрү таңкыстыкты жоюуну жана бааны көзөмөлдөө керектигин билдирди. Эл үчүн 60 сом чындыгында бир оор баа да. Анткени сиз азыр барып ун сатып алсаңыз, бир мешок ун 1700-1800 сом болсо, ошондой эле салмакта картошка 2,5-3 миң сом болуп калды да бир кап. Азык-түлүктөр башаламан. Ар базарда ар кандай баасы. Кымбат. Мына иштеп атышат. Өткөн антимонополияга айттык эле, карасын жакшыраак иштесин деп, же мамлекет күчү жетпей атабы. Бир базарда эттин баасы, бир баада, экинчи базарда башкача. Эми картошканын баасын көрүп атабыз, башка продуктлардын. Ушуну бир эми системдүү бир иштеп бир жакшы баага коюшпайбы? Аймактар боюнча ала келсек, Жалал-Абадтагы базарларда ири картошкалардын 1 килограммы 66 сомго чыгып, көтөрүлгөн баа жарандардын нааразычылыгын жаратты. Бизге нормально, бирок кымбаттады. 2 эсе кымбат. Канчадан алчыңыз мурда? Муну 100 сомго 3 келди, азыр 200. 200 сомго 3 килограмм. Бирок кымбаттаптыр да. Ол картошка мындай болгон эмес да өзү. Быйыл ошо эттин басына жетиптир деген укканмын. Бирок азыр келип эми сурап атам да. Эми эт кымбаттаса, картошка арзаныраак болгону жакшы болот эле да. Адамдарга кыйын эле бирок. Эт да кымбат болсо, картошка кымбат болсо, ошол эми кымбат болсо дагы алып жейбиз да, эмне кылабыз? Бирок арзаныраак болгону жакшы болот эле. 30, 35, 40, 45, 50 болуп баары акыры ушу 65 болду. Эми жазга чейин 100гө чыгабын Алла билет аны. Сал арзан болсо элге жакшы да биз. Эми алган пенсиябыз 6 миң, 7 миң болсо анан кийин кайка продуктубуз асманга учуп атса. Бизге ошол пенсионерлерге чындап арзандаса болсо керек, а? Ортомчулар эле кымбаттатып кетип атат. Эми аны билбейбиз. Эми мурун 35-40 болуп аткан, аны бат эле кымбаттап кетти го. 50-55 белем 60-65. Жалал-Абадтагы ушул базарга картошка алайдан келип жатат. Сатуучулар баанын өсүшүн былтыркы түшүмдөн аз болгону менен байланыштырат. Базар баасы картошка бышкан маалга барып турукташып калышы мүмкүн экенин айтышат. Немеден алайдан келип атат да. Башка жактан картошка жок, только алайдан келип атат. Анан көлдүкү Бишкекке келет, аны угуп атабыз 80 сом маркетте деп угуп атабыз. Жаңы картошка чыгып, майда эгилет, майда бышат, майдын аяк орто ченинде бышат да. Ошондой эле түшпөзө билбейм, июнь айларда түшүшү мүмкүн да. Ага чейин түшүшүн билбейбиз. Алла билет биягын. Адистер баанын көтөрүлүп кетишине түшүмдүн жылдагыдан аз жыйналганы жана коңшу өлкөлөргө экспорт 2 эсе көбөйгөнү себеп болгонун айтышкан. Ал арада суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги картошканы экспорттоого убактылуу чектөө киргизүү маселесин карап жатканын кабарлаган. Ал эми министр Бакыт Төрөбаев картошканын баасын ортомчулар көтөрүп жибергенин айткан. Базарларда баа көтөрүп жүрүштү да. Азыр бизде бүгүнкү күндө картошканын көлөмү биздин картошканын көлөмү бар. Биз мына кече алдык, Ысык көлдө, Чоңалайда, Нарында, Кеминде көлөмдөр бар, жетиштүү көлөмдө. Дыйкандардын азыркы учурда кампаларда турат. Алар 35 сомдон, 40 сомдон бар. Бирок алып саткан адамдар 75 сомго чыгарып алышты. Төрөбаев ортомчуларды картошканын баасына 5 сомдон ашык кошпоого чакырды. Эгер баа негизсиз көтөрүлүп кетсе, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы чара көрөрүн билдирди. Алып саткан адамдар, базардагылар, сиздер 5 сомдон жогору койбогула. 5 сом, 3 сом, 1 сом ушундай бааны коюш керек. Анткени картошканы 35 сомдон алып алып эле 50 сом кошуп атпайбы? 50 сом, 40 сом кошуп атат. Андай болбойт анда. Ошон үчүн дефицитти жаратпаш үчүн биз иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Анан кийин эгерде биз кайсы бир ишкер картошканын баасын өтө эле жогорулатып көтөрө берсе, биз антимонопольный комитет аркылуу биз аларга чара көрөбүз. 10 килодан коюлат.
Аймактарда картошканын баасын турукташтыруу иш-аракеттери жүрүүдө. Алсак, Жалал Абадда эми картошканын килосун 50 сомдон алууга болот. Анткени шаардык мэрия тарабынан арзан баада сатуучу түйүн уюшулуп, Ысык көлдөн 25 тонна картошка алып келишкен. Береке Жашылча базарында соода түйүнү уюштурулган. Учурда азыр картошка 50 сомдон сатылууда. Ошого карап туруп дагы калган картошка саткан ишкерлер картошканын баасын төмөндөткөн. Эми азыр бүгүнкү күндө ошо баалар төмөндөтүп стабилдештирүү болгонго чейин бул акция долбоор улантылат. Картошка быйыл ушу кымбат болуп атат да. Алайлык десек, мисалы үчүн базарда 70-60ка чыгып кетти. Эми ушуну кичине көзөмөлдөп, кичине арзаныраак түшүрүп берсе бизге жакшы эле. Азыр берде 50 сомдон болгон болсо жакшы экен да, эми кичине ыманга жугуштуу да, 50 сом чыдасак боло турган. 60-70 болсо бизге окшогон пенсионерлер ала албай калат экенбиз. 2024-жылы Жалал Абад облусу боюнча жалпы 8300 гектар аянтка картошка айдалып, 130 000 тонна түшүм жыйналган. Деген менен ал облус калкын толук камсыздоого жетпейт. Мындан улам быйылкы жылы көбүрөөк аянтка картошка эгүү тапшырмасы коюлган. Картошка менен биздин област негизи толук менен биз камсыздай албайбыз. Бизде Ысык көл облусунан, Нарындан, Алай районунан бизге картошкалар келет. Буга чейинки өзүңүздөргө белгилүү болгон Өзбекстанга картошка экспорт болгонуна байланыштуу бир аз баганын өскөнү белгилүү болуп турат. Бирок ушуну алдын алуу максатында бизде район шаарларда теңдөө максатында уюштурулуп, ярмаркалар уюштурулуп турулат. Баанын өскөнүнө байланыштуу жакында эле биз структураны бекитүүнүн алдында картошканы аянтын көбөйтүү боюнча райондогу агрардык өнүктүрүү башкармалыктары менен сүйлөшүп, аянтты көбөйтүү, элге жеткирүү боюнча тапшырмалар жеткирдик. Картошка Кыргызстандагы социалдык мааниге ээ азык-түлүктөрдүн катарын толуктайт. Айыл чарба министрлигинин маалыматында өткөн жылы картошканын түшүмү азыраак болуп, жылдагыдан 7,5%га аз жыйналган. Улуттук статистика комитетинин маалыматында Кыргызстан 2024-жылы картошканы Өзбекстан менен Казакстанга жылдагыдан 2 эсе көп экспорттогон. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Жыргалчылыкты жөнөкөй адамдарга таркатууда. Мына жөнөкөй адамдар алыш керек бул. Баалар акыркы убакта эт менен картошканын баасы өсүп кеткендиктен жергиликтүү дыйкандар өндүргөн продукциясын базардан арзан баада сатыкка алып чыгышкан. 45'ten berdim. 80'den gerçekten bir törüskele gerçekten çıktı. Onu berdim azı. Takat bittim. 50 razı. 50 satot durmen 45'ten ele berdim. Bizim dıykançılığım ede. Al düştüm. Жашылча жемиш, эт, сүт азыктарынан тарта айыл чарба азыктарынын түрүн элдин капчыгына күч келбегендей баада болуш үчүн баардык аймактарда дал ушундай жарманкелерди уюштуруу күч алды. Башкы максат аймактардан негизги азык-түлүк товарларына, анын ичинде эт менен картошкага болгон бааны мындан ары туруктуу кармоо жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Ушундай болот, ар кандай. Анан бир 2-3 күндөй болду, анан кайра дагы түштү. Мындай жагдай өткөн аптада 60-70 сомго чейин көтөрүлүп кеткен картошка баасынын турукташкандан кийинки көрүнүшү. Картошка Кыргызстандагы 9 социалдык маанилүү азыктын катарына киргендиктен калктын керектөөсү бардык мезгилде тең жогору. Күзүндө эле алып коебуз үйүбүзгөчү. Жерибизде жашайбыз, ошол үчүн 25'ten эле алып койгон. 200 кг, 300 кг. Ошо картошка бар пока, эми бир 2 айдан кийин түгөт го үйдөгү запаста. 4 жылдан бери картошка негизи баа болбой келатат да. Анан негизи эмелер дыйкандардыкын актабай калды да. Эме өрөөнүн актабай калды, рабочийлардыкын актабай калып, быйыл айдабай коюшуптур негизи. Ошого эле кымбат болуп калды быйыл. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча былтыр картошканын түшүмү азыраак болуп, жылдагыдан 7,5%га аз жыйналган. Жыл ичиндеги жалпы өндүрүлгөн картошканын көлөмү 1,190,000 тоннага жетет. Негизинен картошка Кыргызстандагы 9 социалдык маанилүү азыктын катарына кирет, аны менен калктын керектөөсүн камсыздоо 150%дан ашат деп эсептелет. 55 сомдон алып атышат элдер, 55 сомдон. Мына ушул канча сом болот экен? Кана? Канча сом болду? 375. 375, 375 болуптур. Ассаламу алейкум. Койдун эти канчадан болуп атат? Ар түрдүү 570, 580, 550. 550'den 580'e чейин, э? Бул 7 сом, 9 сом, 10 сом, 12 сомдон экен. Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 9 февраль 2025 жыл Бишкек шаары. Бул жерде жарменке болуп жатат, туугандар.
Күндүн бир жумада 2 жолу ишемби жана жекшемби күндөрү апрель айына чейин болот. Эгерде ким арзаныраак алам десе ушул жерге келип алсаңыздар болот. Эми бир аз арзаныраак экен. Мен ал өзүмдүн оюм. Картошкалар базарда 65-70 болуп атат. Бул жерде 55 сомдон, 53 сомдон, 60 сомдон бар экен. Алдыда видеолорду көрүңүздөр. Видеого лайк басып көрүңүздөр, башка бир туугандар да көрсүн. Ал базаңыздагы басып койсоңуздар, видеону бөлүшүп дегендей. Бул адрес боюнча айта кетсек, Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, бул Эркиндик бульвары. Могу Лев Толстой, поезд жол Лев Толстой. Могу ЖД вокзал, мына достор. ЖД вокзал ушул жерде болот. Мына туугандар, келип алып сатсаңыздар да болсо керек. Эми аны келип бир күн байкаштырасыздар туугандар. Бул жерде дыйкандарбы же алып сатарларбы иши кылып алдыда видеолор болот, көрүңүздөр. 60 сомдон экен картошка. Сабизчи 40. Пияз 30. Рахмат. Сода болуп атабы кандай? Жакшыбы? Содаң болсун, мынакей. Алмаларың канчадан? 70 сом экен, 80 сом, 120 сом голден. Ысык көлдүк экен. Туугандар, мынакей. Пакистан 130 сомдон. Турецкий мандарин 190 дейт. Сладкий мандарин 180 дейт. Мына көрүнүш, көрүп алыңыздар. Алмалар 60 сом. Ассаламу алейкум. Кандай? 35 по эң арзаны. 35, 40. Каяктык алмалар? Я, оштук экен, жакшы. Пияз 25. Картошка 60 сом. Базарларда 70тен, 65тен болуп атат. Могу жарменкеди 60 сомдон экен. 40 сомдон экен алмалар, 85тен экен. Туугандар, мынакей, эл көп. Ушул жерге келип алсаңыздар болот. Ишемби, жекшемби күндөрү иштейт экен. Эси жок экен бул жерде. Туугандар, мына жумурткалар. Мандарин, банан канча эже? 170 дейт бананды. Мына картошкаңызчы? 55 дейт. Сабизтер 40 сомдон болуп жатат. Тооктор бар экен. Канча куры? Сколько? 350 сомдон килограмм экен. 350 сомдон килограмм. Жакшы. Балчы бал. Мед токтогул канчадан? 300-550. 550 сомдон 600 сомдон экен. Мына. Рахмат. Мына достор, туугандар, видеого лайктан басып каналды колдоп көрүңүздөр. Байкем алып атат. Картошка канчадан экен? 60тан. 60тан. Жакшы. Байкем алып атат. Чоң-чоңдор экен, байке? Жакшы экен. Байке. Бага кандай картошка? Бул жарменкеде. Жакшы эле базарга караганда. Азыр билесиз. Рахмат. 70 сомдон бар дейт. Азыр баа ушундай болуп атат достор бул жерде. Мынакей майдарактары бар экен. Мына картошкаңыздын баасын айтып коюңуз, отуруп эле. 55 сомдон экен. Майдарактары 55тен экен. Все по 55, да? Бардыгы 55 сомдон экен мына. Жакшы, жакшы экен мына. 55тен дейт. Морковка сабиз канча? 40 сом экен сабиз. Пиязчы пияз? Пияз 30 сом. 30 сомдон экен пияз. Жакшы достор, мынакей чайлар бар экен. Көрүңүздөр, биз сиздерге кызмат кылып беребиз. Чайлар канчадан? Көк чайлар? 100 граммы 200 сом. 200 сом, 250 сом, 100 граммы. Жакшы, мына форелдер бар экен го. Ассаламу алейкум. Форелдер канчадан? 1300 килограмм. 1300 сом, килограммы. Жакшы. 800-900 чыгат. 800-900 чыгат, Жакшы. Сода кандай? Жакшы болуп атабы? Молодой. Сода кандай? Жакшыбы? Мынакей өзүбүз Кыргызстанда Орус улутунда кыргызча сүйлөп атасың. Мыкты, азамат жигит экенсиң. Булар бирөө канча болуп калат? Бир үчтүк алса. Мисалы, мына таразага тартып атат. Мынакей. Кана?
Qancha oldu? 1200 so'm. Bunaki 1217 so'm bo'ldi. Parel ekan. Rahmat, yaxshi. Nimalarchi? Chibaklar, ha? 80 so'm. 80 so'm ekan. Yaxshi. Bu 80 so'm. Bu da 80 so'm. Silotka 50 so'm. Silotka 50 so'm. 1200 kilogram. Sigamına 1200 kilogram. Rahmatı. Sodan bersin. Çok rahmat. Şul yerge geleverasizlar. Subota, воскресенье işleydi. Har doim. Do aprelga bo'tyapti. Aprelga cheyin. Mana tug'anlar, uqdingizlarmi? Aprelga cheyin. Mana aprelga cheyin bo'ladigan subota, воскресенье deb atadi. Ishanba, jekshanba kunlari. Mana maylar deydi. Atan may deydi. 1 litr 170 so'm ekan, 3 litr 510 so'm ekan, 5 litr 850 so'mdan ekan. Muzikani qo'yib qo'yib, apamiz sotib o'tadi, yaxshi. Suqa fruktlarni ko'rib ketaylik. 350 so'm, 550 so'm, 150 so'm жаңақтар бар ekan. O'riklar 250 so'mdan, yer жаңақтар 300 so'mdan ekan. Tuğanlar. Yazib ketingizlar, o'y fikrlaringizlarni qoltiringizlar. Бағалар qanday ekan? Bozorga qaraganda emi arzonroq bo'lish kerak negizi jarmankadechi. Biraz bo'lsa da arzonmi de qanday? 55 dan ekan mana cho'ng kartoshka. 55 dan deydi. Yaxshi. Emi buni so'rab ko'raylik. Qanchadan kartoshka? Endi qancha? 55 so'mdan ekan. Alıvatçat eldir 55 so'mdan. Mana o'sha qancha so'm bo'ladi ekan? Qara. Qancha so'm bo'ldi? 375. 375, 375 bo'ldi. Yaxshi. 375 bo'ldi. Buni aytib beraylikchi. Bayka, assalomu alaykum. Qo'yning eti qanchadan bo'lyapti? Har turdi. 570, 580, 550. 550 dan 580 gacha-yin, yaxshi. Sodan yaxshi bo'lsin, bayka. Buni usul yerga kelaversangiz, qo'yning eti da bor. Tuğanlar mana. Şu dağın ne tartalı. Qara. Jumurtqalar 9 so'm, 7 so'm, 10 so'm. Maşallah, jumurtqa arzandab ketdi ku. 10 so'm ekan, eng qimmatli. Ha, 7. Ha, bu 12 so'm ekan be, 12 so'm. Bu 7 so'm, 9 so'm, 10 so'm, 12 so'mdan ekan. Yaxshi. Balıqlar, oho, mana yeyilib qo'yib turibdi. Qancha? Qanchadan bular? Parelka 1100, 1200. 1100 so'mdan 1200 so'mdan da var ekan. Yaxshi. Mana shunday damashq tovuqlar 350 so'mdan ekan. Mana damashq tovuq 350 deydi. Kartoshkalar qanchadan enim? 53 dan bo'lyapti mana. Kelaverasizlar o'sha yerga 53 so'mdan, piyaz 25 so'm. Saviz 35 so'm. Tag'i bir sir aytib ketaylik. Ishanba, jekshanba kunlari aprelga cheyin yarmarka bo'ladi. Oh, shamol bo'lib keldi. Okey. Süt, ayran, qaymoq. Qaymoqlarimiz qanchadan qanchaga cheyin? Aytыңыз. 100 so'm. 250 so'm. 250 so'm. O, süzmechi. 200 so'm süzme. Aha. Yaxshi. Buna bo'dana jumurtqa qancha ekan? 100 so'mdan ekan. Içinde 12 olur. Şamal. Bunaki. Tuğanlar görüngüzler. Yaxshilik alyapti. Shamalni uçurup atar. Tovuqlarimiz qanchadan? 400 so'm. Mo broiler be. 850, 900, 750. 20dan sanağında kilogram. Ha, kilogram 320dan, Sanağında. 320dan. Ma'qul, yaxshi. Et qanchadan? 580dan, uyduqi. Bu jilqiniqi. Qancha jilqiniqi? 550. Chuchuqchi. 1000 so'mdan. Rahmat, ejak savdangizni bersin. Buna ushul yerga kelib olsangizlar bo'ladi. Basin qo'ldan kelishincha ko'rgazib berdik. Tartib degende Belovoskilarmi? Ha, Chabrets be. Qanchadan biri? 115. 115 ekan. Bunaki. Yogurtlar var ekan. Bular qanchadan? 125 dan. Yaxshi. Bir shtuk kolbasa 100 so'm deydi. Bunaki. Maylar var ekan. Slivichniy masla. Xalos süt et. Buni qanchadan? Ha, 470 dan 500 dan. Yazib qo'yib turib ekan. Özünden alып kelesizler. Mal sarı maylar 550 dan ekan mana yetişleri. Mana tuğanlar. Şul yerga kelsengizler bo'ladi. Süzme var ekan, süzme 300 so'm ekan.
Мына жакшы. Бул жер Эркиндик көчөсү, могу Лев Толстой көчөсү, эски ЖД вокзал. Эски эмес, эми ЖД вокзал. Илгери Россияга поезд менен ушул жерде кетип жүргөндөр болсо комментарийден жазыңыздар. Ушундай болчу. Мына колдон келишинче көргөзүп бердик сиздер менен. Канал автору Данияр болду. Дон Кабар каналы. Сак саламатта туруңуздар. Эң башкысы аманчылык, токчулук болсун.